Musa'nın 4-cü kitabi Sandar 1-ci bölüm. Israil eli Misir jerinden çıkkandan keyin 2-ci жылдын 2-ci ayının 1-ci günündө Sinay çölündө жыйын çatırında Теңир Мусага мындай dedi. Arun ököңөр Israilдин бүткүл жамаатындагы ар бир уруunu, ар бир үй бүлөнү санап чыккыла. Эркек аттууларынын бирин да калтырбай, аттарын атап санап чыккыла. Israil elinin 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактууларынын баарын кошуундары боюнча санап чыккыла. Ар бир уруунун уруу башчысы силерге жардам берсин. Силерге жардамдаша турган эркектердин аттары мындай: Рубейн уруусунан Шедеюрдун уулу Элитсур, Шимон уруусунан Суришадайдын уулу Шелумиел, Жүйүт уруусунан Аминадаптын уулу Нахшон, Исахар уруусунан Суардын уулу Натанаэл, Забулун уруусунан Хейлондун уулу Элияб, Жусуптун уулдарынан Эпраим уруусунан Амиюттун уулу Элишама, Менаше уруусунан Пдатсурдун уулу Гамлиел, Бенжамин уруусунан Гидонинин уулу Абидан, Дан уруусунан Амишайдайдын уулу Ахиезер, Ашыр уруусунан Охрандын уулу Пагиел, Гат уруусунан Рыбуэлдин уулу Элиасап, Напталы уруусунан Эйнандын уулу Акира. Булар жамааттын тандалган уулдары, өз урууларынын уруу башчылары, Ысрайыл миңбашлары. Муса менен Аарун аттар аталган ушул эркектерди алып жөнөштү. Алар 2-ci айдын 1-ci күнү бүткүл жамаатты жыйнашты. Ошондо алар 20 жана андан жогорку жаштагы эркек аттуулардын бирин калтырбай, уруусу үй бүлөсү боюнча аттарын атап санап чыгышты. Муса Теңирдин айткандай кылып аларды Синай чөлүндө санап чыкты.